Мектеп жан дүйнөнүн азыгы демекчи. Ак ниет Нур окуу борборунун жалпы жамааты устазыбыз Тилек Зарылбековдун жетекчилигинде жана биякта дамылуу устаздардын жетекчилигинде биз окуу борбору ачылгандан бери балдарды, окуучу балдарды илим алууга, билим алууга, ага тил үйрөнүүгө болгон сый урматты даңазалап ага үңдөп келебиз. Негизи кызыгуу адам баласынын өзүнө үйрөнө турган, илим ала турган негизги күчү болот. Ошону эске алуу менен биз ошо китепке болгон кызыгуу максатында, аларга мотивация берүү максатында биз ошо конкурс кылууну чечтик. Конкурстун башкы максаты ошо балдарды китепке болгон, окууга болгон, илимге, билимге болгон кызыгуусун арбытуу, аларга мотивация берүү. 1 ай убакыт берген, биз балдарга китеп таратканбыз. 1 айдын ичинде балдар окушту, даярданышты. Ал ошо китептин негизинде биз тест түзүп бердик. Өтө оор эмес, жеңилирээк эле. Жалпысынан окуу борборубузда 200дөн ашык бала окуучу балдар катышат. Алардын 80 эркек балдар. Азыр бияка тест тапшырууга 80 бала катышып атат. Үчүнчү местага биздин акчалык сыйлыгыбыз бар эле. Ака, котуктойгон машалла. Үчүнчү орунга 1-класстан 4-класска чейинки аралыкта окуучулардын арасынан 2 талапкер болду. Аларга кошумча суроо берип, алардын жеңүүчүсү болуп, бuyakta жүрөт Садыралиев Баязет. Китеп толсу 1 ай окугам, эртемен туруп, анан кечинде сразу мектептен келип окуп, уюштуруучуларга абакта ыраазы болсун, өйдө жүрүп атам. Балам 1-чи орун алган Бакытова Нурмухамматтын апасы болом. Мен чексиз кубанычтамын, сөз менен жеткире албайм. Ошол учурдан пайдаланып, ушу Ак ниет Нурундагы Тилек устазга чоң ыраазычылык билдирем. Жана Тилек устаздын бардык жалпы жамааттарына чоң ыраазычылык билдирем. Аллах таалам ыраазы болгондордон болсун.